Кызылча оорусу балдарды жаштайынан өлүмгө алып келген дүйнөдөгү эң кеңири тараган жугуштуу оору. Кызылчага каршы эмдөө тарала элекке чейин 1980-жылдардагы изилдөө боюнча дүйнө жүзүндө 2,5 миллион өлүм катталган. Ал эми 2013-жылы кызылча оорусунан 145.700 адам өлгөн. Анын көбү 5 жашка чейинки балдар. Кызылча оорусу дененин табын көтөргөн, үстүңкү дем алуу органдарынын ыйлакчаларынын, көздүн сезгенишине алып келген, бүртүкчүлөрдүн чыгышы менен коштолгон. Бүгүнкү күндө эң кеңири тараган жугуштуу оору. Ошондой эле белгилери кызылчага окшогон кызамык оорусу да бар. Кызамык оорусу вирустар козгоочу катуу кармама жугуштуу илдет. Вирустар адам жөтөлгөндө, сүйлөгөндө, чөчкүргөндө бөлүнүп, абаны булгайт. Дарт соо адамга вирустар менен булганган аба аркылуу жугат. Кызамык менен бардык жаштагы кишилер, айрыкча 2ден 10 жаштагы балдар ооруйт. Кызылча оорусу, анан кызамык оорусу. Кызамык оорусу бул краснуха орусчасы. Бунун айырмасы инкубационный периоду кыскараак болот. Сып пайда болуп, кайра бат эле кетип калышы мүмкүн. Температура жогоруга көтөрүлбөйт. Өтө жогорукуга чейин көтөрүлбөшү мүмкүн. 37,5, 38ге чейин эле болушу мүмкүн. Сып тоже ошондой эле пятнисто-папулезная болот. Инкубационный период кыскараак, анан көбүнчө кызамыкта лимфатические узелдери поражается көбүнчө. Заднешейные, околоушные, лимфатические узелдер поражается. Кызамыктын вирусу, пайда кылган вирусу, жанагы боюнда бар аялдарга коркунучтуу. Көбүнчө бул вирус кызамык, кызылча эмес, поражает плод деп коет, беременных. Ошон үчүн беременныйлар контакт болбош керек. Ошон үчүн кызамыктын вирусу коркунучтуу. Последствиясы. Мертвый плод болуп калышы мүмкүн. Ар кандай оору менен төрөлүп калышы мүмкүн. Ал эми бүгүнкү күндө Кыргызстанда өзгөчө борбор калаабызда кызылча илдети жайылып, жугуштуу оору менен кайрылгандардын саны күн санап өсүүдө. Алсак 2014-жылдын декабрь айынан тарта бүгүнкү күнгө чейин республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына 1000ге чукул бейтап кайрылган. Кызылча оорусу бүгүн баарыбызга белгилүү. Биздин Кыргызстанда эпидемия жүрүп атат. Бүгүнкү күндө биздин эле республикалык жугуштуу оорулар больницасына суткасына 50дөн түшүп аткан. Кечээ күнү 70ке чейин түштү. 70ке чейин түштү. Азыр биздин бөлүмдө, биздин ооруканада 7-чи бөлүм ачылды. Буга чейин бир эле бөлүм болчу. 6-чы бөлүм кызылча оорусу менен жатышчу. Азыркы күндө кечээ уже 7-чи бөлүм ачылды. Учурда аталган ооруканада орундар жок болгондуктан бейтаптар коридорго жайгашылган экен. Кызылча жугуштуу илдетинин мынчалык бат темпте жайылуусунун себебинин бири дарыгер Кыргызстанга кайтып келген мигранттар жана туристтер аркылуу жугуп жатканын айтып өттү. Көбүнчө жанагы динди кармагандар көбүнчө прививкага отказ берип атышат, ошолор көп. Анан апалары дагы алган эмес, жана ооруган эмес, ошолор ооруп атат. Анан ооругандан кийин дагы кызамык менен кызылча деп аллергологдорго барышат, контакт болуп таратып атышат да ооруну. Кызылча оорусун жугузгандан баштап биринчи белгилери пайда болушуна чейинки убакыт аралыгы 7 күндөн 14 күнгө чейин созулат. Оору бүртүкчөлөрдүн пайда болушу менен эмес, дененин табынын 38-40 градуска чейин көтөрөт. Ошондой эле адам алсырап, тамакка болгон табити тартпай калат дейт дарыгер. Если бул оору башталганда температурасы көтөрүлүп, чүчкүрүп, жөтөл пайда болуп, башталганда температурасы 40ка чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Көбүнчө сопровождается синусит, атит, конъюнктивит, ошондой оорулар менен сопровождается да көбүнчө. Ал эми кызылча оорусунун өтүшүп кетүүсү кулактын, өпкөнүн, мээнин, бездердин сезгениши менен сокурлукка да алып келет экен. Өтүшүп кеткен 2ге бөлүнөт. Раннее осложнение и позднее осложнение деп. Ранние осложнениялерин айттым: атит, синусит, бронхит, булар менен энтерит, булар менен сопровождается. Дарыланбай өтүшүп кетсе, анда позднее осложнение деп коет. Алар менингоэнцефалит, энцефалит, пневмония көбүнчө ошол ооруларга алып келет. Эки өпкөсүнө тең суга түшүшү мүмкүн.
Жаңы жылдын башталышы менен өлкөбүздө кеңири тараган коркунучтуу оорунун алдын алуу иштери жүргүзүлүп, үй бүлөлүк медицина борборлорунун башчыларына тапшырмалар да берилген. Мындан тышкары жогоруда айтылган белгилерди байкасаңыздар, дароо дарыгерге кайрылып жана убагында балдарды эмдөөгө алып баруу сунушталат. Температурасы көтөрүлгөндө эч жака барбаш керек. Ошон үчүн бизде балдар ооруган балдарын көтөрүп алып эле коноктоодо эле жүрүшөт. Больницага барып алып, аллергологторго барып очередке туруп алышат. Бирдемеден сып чыгып кетти деп. Ошон үчүн бизде оору көбөйүп атат, прививкадан отказ берип атышат. Анан ошо өзү контакт болсо, ошондой мамалары өзү билиш керек. Ким менен качан чыккан, ал сып эмне менен ооруп атат. Бул оору менен ооруп средний тяжелый формасында, легкий формасында ооругандан кийин дагы иммунитетти обязательно көтөрүш керек. Витаминдерди бериш керек. Иммунитетти көтөрүп, баланы аябай тамактандырып, жакшылап караш керек. Кайра башка ооруну дагы иммунитет түшүп кетсе, башка ооруну да жугузуп алышы мүмкүн. Ошон үчүн бул оору көбүнчө иммунитетти түшүрүп салат. Ошон үчүн убагында дарыланыш керек, прививкаларды убагында алыш керек. 12 айында 1 жаш болгондо балдарга жасалат. Ошон үчүн прививкаларды алыш керек. Ушул кезге чейин кори оорусу өлкөбүздө кызамык деп которулуп келгени белгилүү. Жакындан бери массалык маалымат каражаттарында кор кызылча деп берилип баштаганда кайсынысы туура деп элдин башы айланды. Бул суроого жооп издеген Суперинфо гезитинин кызматкерлери филология, терминология жана медицина жаатындагы тажрыйбалуу инсандарга кайрылып, туура жообун иликтеп көргөн. Жыйынтыгында алар аталган ооруну журналисттер кор, кызамык, краснуха, кызылча деп бергени туура экендигин айтышкан.